Самара Каримова жолдошу менен Бишкектин вице-мэри кабылган жол кырсыгы бейтаптардын абалы тууралуу маалымат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров 26-июлда жол кырсыгына кабылганы маалым болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгындагы өздүк булактар тарабынан автокырсыкка кабылгандардын арасынан Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Исраилов дагы бар экени белгилүү болду. Бүгүн 27-июлга карата жол кырсыгынан жабыркагандардын ичинен 3 бейтап дарылануусун токтогул жалпы дарыгердик практика борборунда улантууда. Алардын абалы боюнча Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматынан маалымат беришти. 1991-жылы туулган КС диагнозу баш мээнин чайкалуусу, көкүрөк тушундагы омуртканын сынышы, абалы туруктуу. 1968-жылы туулган МА диагнозу баш мээсинин чайкалуусу, баш сөөктүн жабык жаракаты, абалы туруктуу. 1990-жылы туулган НА диагнозу белинен жаракат алган, абалы туруктуу. Калган 2 бейтаптын абалы канааттандырарлык делип амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Эске салсак, 20-июлда болжол менен эртең мененки саат 6:00 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 217-чакырымында Toyota Alphard унаасынын айдоочусу уктап кетип, бетон тосмону сүзүп алган. Орок айылында белгисиз адам асынып турган жеринен табылды. Милиция жардам сурайт. Орок айылында белгисиз адам асынып турган жеринен табылды. Милициянын өздүгүн тактоо үчүн жардам сурап жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында 20-июлда Орок айылынын аймагынан жолдун жанында талаадан асынып өлгөн адам табылган деген билдирүү түшкөн. Маркум болжол менен 20-25 чамасындагы азиат түспөлдөнгөн жигит, кийген кийими латын тамгалары менен баш сөөктүн сүрөтү түшүрүлгөн, кара футболка, көк джинсы шым, бутунда кара кроссовка, белгилери бою 165-170 сантиметр, арык чырай, узун кара чач, көзү күрөң ким экендиги жөнүндө маалыматы бар адамдар Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө кайрылса болот. БШК биздин Кыргызстан партиясын шайлоодон алып салды. Борбордук шайлоо комиссиясы 26-июлдагы отурумда Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан биздин Кыргызстан саясий партиясына берилген добуштарды жараксыз деп таап, партияны шайлоодон четтетти. Арыздарды караган жумушчу топ партияны тизмеден чыгарууга талапкерлердин добуш сатып алууга аралашканы себеп болгонун билдирген. Мындан сырткары, жумушчу топ Ош шаардык кеңешине болгон шайлоону биздин Кыргызстан партиясынын тизмесинен чыкканын эске алуу менен өттү деп тааныды. Биздин Кыргызстан партиясын ишкер Нурбек Осмонов шайлоо алдында негиздеген. Анын бир тууганы жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Боршайкомдун чечимин адилетсиздик деп сыпаттап, сотко кайрыла турганын Facebook баракчасына жазды. Биздин Кыргызстан партиясы жогорку сотко кайрылат. Биздин Кыргызстан партиясынын Ош шаарындагы лидери Медер Абдыманапов алардын партиясын шайлоодон четтеткен борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин саясий чечим деп сындап, бул тууралуу ал Азаттыкка берген маегинде билдирди. Абдыманаповдун билдиришинче, алардын партияга коюлган дооматтарынын бири да расмий аныкталып, юридикалык баа бериле элек болчу. Андыктан алар Боршайкомдун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Исраилов жол кырсыгынан улам ооруканага түштү. Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Исраилов жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 26-июлда болжол менен таңкы саат 6 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 217-чакырымында Toyota Alphard унаасынын айдоочусу бетон тосмону сүзүп алган. Ал эми унаанын ичинде жүргүнчү катары вице-мэр Жамалбек Исраилов жана дагы 2 адам болгон. Алардын бири жандандыруу бөлүмүнө түшүп, ал эми вице-мэр Исраилов ооруканада жатат. Ал эми азырынча Исраиловдун абалы тууралуу маалымат тактала элек. Грек-Рим күрөшү боюнча курама команда Токиого сапар алды. Токио Олимп оюндарына жолдомо алган 4 Грек-Рим балбаны бүгүн 27-июлда Олимпиада оюндарына катышуу үчүн Токиого жөнөп кетти. Бул тууралуу Жаштар иштери жана Дене тарбия спорт агенттиги билдирди. Кыргызстандын Грек-Рим күрөшү боюнча курама командасында балбандар Жоламан Шаршембеков, Акжол Махмудов, Атабек Азизбеков жана Үзүр Жусупбеков бар. Курама команданын улук машыктыруучусу Улукбек Карачолоков жана башка машыктыруучу
Азат Эркинбаев жетектейт.